Assalamu алейкум, кадырман телегөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз илим алуу, деги эле илимге кызыгуу, ар бир муунду десек болот. Ар бир өсүп келаткан, биз тарбиялап аткан балдарыбызды билимге кызыктыруу темасында сөз кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мечиттер бөлүмүнүн адиси Доранбек Зайнидин уулу Ачыкебиз келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Доранбек ажы, мына бүгүнкү күндө коомчулукта ушундай тенденция пайда болду. Көбүнчөбүз баягы соц тармакта отуруп калдык да. Анан баягы китеп деле окубай калдык. Көбүнчө убактыбызды баягы соц тармакта өткөрүп эле убактыбыз ысырап болуп аткандай да. Өсүп келаткан муунду эле мисалы кайсы жерге барбай эле баягы бала ыйласа телефонду бере коюп, үйдө карасаң баягы ата деле, бала деле баары тең телефондо отурат, үчөө үч башка жерде. Анан баягындай китеп окуу маданиятыбыз бир суусап, аксап бараткандай да. Анан ошондон улам ушундай суроо жаралып атат. Шариятыбыз илим алууга, жоксо илимге кызыктырууга эмне дейт? Шарият бул боюнча кандай көз карашта? Рахмат, Алла разы болсын. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Негизи ажыке ушу жакшы суроо болду. Негизи шариаттагы илим алуудун эң эле биринчи орунга коет да бул шариятыбызчы. Мейли ал илим азыркы күндө кээ бир адамдарда ушу илим десе эле шарият илимин гана өзгөчөлөнүп калды го. Шарият илими деп гана түшүнүп калды. Бирөөлөр, кээ бирөөлөр бөлүп калды. Билим деген башка, илим деген башка депчи. Негизи шариятыбызда илимден эч кандай бир айырмасы жок. Мейли ал адамдын акыреттик илим болсун, мейли ал дүйнөлүк илим болсун да. Дүйнөлүк илим болсун. Анын эч кандай эмеси жок, айырмасы жок. Эгерде инсан баласына пайдалуу боло турган болсо, болду, аны үйрөн дейт шариятыбыз айтат. Мисалы, Алла Таала Куранда мындай аятты баяндайт. Кул хал ястауиллазина я'ламун валлазина ла я'ламун. О Мухаммад алейхиссалам, сен элдерге айткын дейт. Билгендер менен билбегендер бирдей боло алабы депчи. Мисалы, кыргыз элибизде жакшы макал бар эмеспи? Окуган эл озот, окубаган эл тозот депчи. Анан дагы бир нерсени айта кетиш керек. Негизи азыркы күндөгү ушул нерсе, сиз азыр сурооңузду айтып кеттиңиз. Соц сеттерде ушундай майда кичинекей видео рилстерге бардыгыбыз ошону менен мупталып болуп, ошол бизге өтө чоң бир эме болуп келди депчи, азап катарында мындайча айткандачы. Мындай карайбыз, бир эле киргенибизде ушундай эле саатты карасак уже жарым саат жок да. Кантип өтүп кеткенин билбей калабыз. Эми муну айтканда, негизи эгерде ушундай нерселердин алдын алабыз дей турган болсок, анда биз мусулман катарында ар бир нерсеге биздин өзүбүздүн даяр материалыбыз болуш керек. Жанагы Раматулла устазыбыз, баарыбыздын устазыбыз чоң ажы айткандай, баардык адам эле молдо боло албайт дейт го. Баардык адам эле молдо боло албайт. Азыркы күндөгү мисалы мен мисалы молдо болсом, баардыгыбыз эле молдо боло ала турган болсок, мисалы сиздин ордуңузда мисалы ким отурат бул жакдачы? Бул жакта камераларды ким тартат? Муну дагы өзүнүн атайын окуй турган адистер керек да. Баардыгыбыз биригип бир ушундай сонун бир коомду түзө алабыз да. Анан дагы сурооңузду айтыңыз, жаш балдарга дагы телефонду берип коюп атабыз депчи. Эми телефонду берип атабыз. Эми айтып атабыз да барбыз, башы жаш балдарга телефон берген болбойт, анан ал жактагы туура эмес эмели мультфильмдерди көрөт. Ошону менен анын зээнине башка терс маанидеги нерселер таасир этет. Ошону менен кийин ата-энеге баш ийбеген ушундай жаш балдар чоңоюп деп атабыз го. Эми деп атабыз. Бирок деп атканыбыз менен бирок ошол нерсеге өзүбүз альтернативасын таап берип атабызбы? Жанагындай мультфильмдер тарта турган адистерибиз барбы бизде? Мисалы, ата мекенди сүйүүгө тарбиялай турган, же болсо ата-энени сүйүүгө тарбиялай турган, мекенге кызмат кылганга тарбиялай турган мультиктерибиз мисалы чыгарып бере алдыкпы деген мааниде да. Эми анан дагы бир эмени айтыш керек. Илим алып, илимди талап кылыштык бул парз. Канчалык деңгээлде парз десе, ошол илмү хал деп коет. Адам баласынын күнүнкү жашоосунда керек боло турган нерсе. Мисалы, ар бир адам эле дайым эле китеп окуп отура албайт. Эгерде 5 убак намаздын илими сөзсүз керек бул бизге. Орозо келдиби, орозонун илими сөзсүз болуш керек. Байбызбы,
байлықтын илими болуш керек. Мисалы, бай адам ал 5 убакыт намазын билсе, ошо байлыгынын зекеттерин биле турган болсо, жана башка өзүнө керектүү амалдарды биле турган болсо, ал адамга мисалы жетет да. Мисалы, мага мисалы эгерде мен ушинтип постоянно эфирге чыгып сүйлөй турган болсом, мен ушул эфирге чыгып ушинтип отуруп, өзүмдү кандай отурушум керек, кандай сүйлөшүм керек камеранын алдында. Ошонун илимин билсем болду да. Анан мисалы камера кандай иштейт экен, же болбосо могу микрофон кандай иштейт, мунун ичинде кандай, зарядкасы канча убакытка жетет, ал нерсе мага кереги жок да. Туурабы? Ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн керектүү гана илими, мисалы сиз журналистсиз, журналистиканы кыласыз, Аллаху акбар деп азан айтты, мешитке барасыз, 5 убакыт намазыңызды окуйсуз, кайра келесиз. Ушул нерсени билип алсак болду да. Бир күндө 24 саат жашообуз кандай айланат. Эртелик кечки дуалар болуш керек. Ал дуаларга эч качан биринде убакыт деле кетпейт. Ушунчалык деңгээлде. Кээ бирлер өтөт, ойлойт баягы илим алыш талап кылышты барса чоң алым болуш керек депчи. Баардык адам эле чоң алым боло албайт. Баардык адам эле сиздей чоң журналист боло албайт да. Баардыгын эле анын нерсе колунан келе бербейт. Негизи адам баласы ушу китепке байлана турган болсо, анда көптөгөн ийгиликтер болот. Динибиздин эң эле биринчи аяты бул билесизби? Бул Икра, окугун деген аят түшкөн да. Икра бисми раббикаллази халак. Жараткан эгеңдин аты менен оку деп Алла Таала пайгамбарыбыз алейхисаламга эң эле биринчи вахий, эң биринчи түшкөн аян ушу оку деп түшүп атат да. Демек, динибизде окуунун илим алуунун канчалык деңгээлде даражасы бийик экенин бул көрсөтүп турат. Ушул аяттын Икра сүрө Алак сүрөсүнүн тафсиринде уламалар айтат, эми дейт ушул аятта ушундай бир ишаралар бар дейт. Алла Таала бул үммөттүн ушундай бир чоң алымдарды чыгарат дейт. Ал алымдар эми мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, как атомный бомба сымал дейт да. Алар ушундай бир жарылат, аны эч кайсы бир падыша дагы, башка дагы токтото албайт дейт да. Ал ушуну акыйкаттарды жазып кете берет, акыйкатты айтып кете берет. Ал алымды сотко бериши мүмкүн, казыга эме кылышы мүмкүн, түрмөгө камашы мүмкүн, башка кылышы мүмкүн. Эми анын илими тарай берет дейт да. Мисалы, тарай берет. Мисалы, Имам Бухари чыккан. Имам Бухариге да канчалаган тоскоолдуктар болгон да. Канчалаган адамдар, алымдар тарабынан көрө албастар болгон. Ар кандай туура эмес суроолорду жанагындай кычытма суроо, сыноо суроо деп коет го, ошентип берип көрөт, ушу туура жооп бере алат экен, бере албайт экен депчи. Мисалы, Иракка келген, Нишапурга барган, и плюс келип эле өзүбүзгө эле кайра келген да, Бухарага кайра келген. Бухарага эле кайра келгенче бухаралыктар көрө алган эмес да. Бухаралыктар көрө алган эмес. Ошол жердеги Бухаранын мэри өзү кысым көрсөткөн. Келесиң мага именно өзүмө сабак бересиң, балдарыма сабак бересиң. Ал киши айткан, жок, илим андай болбойт. Илимди сен окуй турган болсоң, сен өзүң кел, өзүң талап кыл, өзүң жаз, өзүң эме кыл. Ошондуктан анан ал жактан дагы кысым боло баштады. Кийин Самаркандка келет. Ал жактан дагы кысым болот, анан ошентип байкыш ал алымызда дүйнөдөн кайткан да. Эми бул анан эле экинчи эле мисалы Имам Сарахси деген өзгөндө ал кишини карачы. Ал кишинин дагы ошончалык өтө чоң, ал дагы ошол бир ошол учурдагы хан туура эмес иш кылган, шариатка өтө каты, Куранга дагы ачык аяттарга каршы келе турган иш кылган, эми аны айтпай эле коелу. Ушунун туура эмес деп айткан себептен түрмөгө салып койгон да. Түрмөгө ошондо зынданга салгандан кийин эми ошол 12 жыл 15 жылдын ичинде жанагы эми китепти айтып отуруп, жанагындай Мабсут деген өтө чоң көлөмдөгү китепти ошо шагирттерине жаздырып койгон. Эми бизде илим дегенде бөлүп калдык, шарият илими, анан дүйнө илими депчи. Негизи эле адам баласы бизге ошо илим окуй турган болсок, эң бийиктикке чыгат элек да. Эң бийиктикке чыгат элек. Европа мына ушул нерсени биздин ата бабаларыбыз, биз мусулмандардын чоң алымдары жазган китептерди жазып, алар ошондой чоң даражага жетип кетти да. Мисалы, Ибн Халдун рахимахуллахтын мисалы китептери, ал Европанын баардык китептеринде ошо англис тилинде которулган да. Эми бизден чыккан, өзүбүздөн чыккан китептер мисалы которулган эмес. Мисалы, айтылган Имам Сарахсидин китеби которулган эмес кыргыз тилинде. Сираджиддин Оштон чыккан алымыбыз. Ал кишинин жөнөкөй эле эмгеги кыргыз тилинде которулган эмес да. Которгондор бар, бирок жалпы аз көлөмдөгү чыккан эмес. Анан кийин андан сырткары эле жөнөкөй эле айта турган болсок, башка илимдер, астрономия илими болсун, же болсун геометрия болсун, эми ошонун баардыгы мусулмандар ченеген да. Мисалы,
Улукбек деген өтө чоң алым болгон. Ал да ошо Самаркандта болгон болуш керек. Ал астрономия жактан өтө чоң эме болгон да, өтө чоң алым болгон ал киши дагычы. Анан дагы Фараби деген алымдар болгон керек болсо, Нил дарыясын бар өлчөгөн алымдар болгон да ал жакта дагычы. Мусулмандар бул нерсени эч кайсын четке каккан эмес. Эми ошо жанагы башында эле сурооңузга, эгерде мусулмандар ушундай майда видео рилстер менен ошо алаксып калдык, убакыт кетип атат, жөнөкөй эле эми ошол нерсеге өмүр кетип атат. Өмүр кетип атат да. Ошол нерсенин альтернативасын биз таап бериш керек. И ошого жараша ошону окуган, билген адистер керек да. Адистер керек. Алар ошол негизи мусулманчылыктагы милдет 5 убак намаз окуу күнүгө, Кудайга жалбар, Алланын айткандан чыкпа. Сиз журналистсизби, сиз башка бир эмесизби, болду, сиздин ишиңиз так, туура, даана болсун, элге пайдалуу болсун, болду. Туран ажа. Мынакей баягы эми көп ата-энелер дагы баягы балдарын баягы эми жашоо ошондой болуп атпайбы, жашоо сүртүмү ошондой болуп атат, жашоонун агымы ошондой болуп атат, баягы каалайбызбы, каалабайбызбы, эми бул доор келатат да. Технологиянын доору келип атпайбы. Анан азыр көбүнчө ата-энелер дагы баягы балдарын ошондой бош эле убактысы телефон менен өтүп баягы ден соолугуна зыян келбесин деп жанагындай IT тармагына, программалоо тармагына, жанагындай робот технологиясына жагына ушинтип баягы балдары кайсыл жака жөндөмдүү болсо, ошол жака бергенге аракет кылып атат да. Анан кээ бирөө баягы сиз айткандай кээ бирөө айтат, менин балам бул өмүр кыска, мен ушу шарият жагын окуса деп, ал жагына да карагандар бар да. Анан менин суроом ошондой да. Ошол эле учурда баланы ошондой эле заманауи технологиялык жактарга окутуп, мисалы, жанагындай IT программалоо, робот жасоо тармагын окутуп, ошол эле убакта ыйман сабагын окутса. Ошол президенттен бир жана сиз айткандай Нил дарыясын өлчөй турган алымдар болгон деп атпайсызбы? Ошондой сыяктуу бир алып инсандар чыкмакпы дейм да. Кандай дейсиз? Буга шарият эмне дейт? Негизи шарияттын эч кандай бир каршылыгы жок. Кайра шарият мына ошол нерселер болсун дейт да. Колдойт. Ошол нерсе. Мисалы бир мамлекет болобу, башка эме болобу. Мисалы башка мамлекеттердин өзүнүн самолеттери могул жакта учуп жүрсө, биздин мамлекетибиздин самолеттери могул жакта учуп жүрүш керек да, негизичи. Бул деген сөз кайсыл тармак болбосун, ошол нерсе эң алда болуш керек. Мисалы азыркы күндөгү сиз айткандай көпчүлүк адам өзүнүн балдарыны өзүнүн эмесине жараша, өзүнүн таланттуулугуна жараша ошол багытка өңдөйт. Эч кандай шариятыбыздын каршылыгы жок. Бул деген сөз мейли ал адам ошол шарият айтат, болду сен 5 убак намазды эле үйрөнүп ал, Куран окуганды эле үйрөнүп ал, эч канча убакыт кетпейт. 5 убак намазды 2 күндө мисалы үйрөнүп коесуң. Куран окуганды мисалы 1 жума 10 күн жакшылап аракет кыла турган болсоң, же болбосо бир адамды кармай турган болсоң, ошентип акырын 1 ай 2 айда үйрөнүп аласың. Андан сырткары дагы өзүңүздүн ишиңизди кыла бересиң. Баягы айтат го, атадан 6 болсоң дагы 6 дөбөдө бол депчи, ар ким ар кандай. Ошондой эле сиздин мисалы 5 балаңыз болсо, 5 балаңыздын ар биринин характери ар кандай да. Бирөөсү мен ачуу жейм дейт, бирөөсү ширин жейм дейт, башка дейт. Ошондой эле ошол 5өөнүн дагы ар биринин таланттары ар башка. Бирөө шариятка кызыгат. Ошону мейли шариятка бериңиз. Бирөө IT технология жагына кызыгат. Аны ал жака бериңиз. Бирөө медицина жагына кызыгат. Ар бир адамдын өзүнүн таланты менен кетиш керек да. Ошондой боло турган болсо, ошондой мыкты адамдар чыгат. Ал эми кайсы бир адамды кызыкпаган эле нерсесине эме кыла бере турган болсо, көпчүлүк адамдар мисалы баласы өзү мисалы молдо болгусу деле келбейт да. Анын ата-эненин эле кызыгуусу бар. Ошону мажбурлап медресеге берип коет. Ал баладан мындай толук молдо чыкпайт да, баягы чала молдо деп коет го. Чала молдо динбоздар деген ошондон чыгат. Анан ал эптеп сөтүп бир нерселерди үйрөнүп чыгат, диплом алат, башка болот, имам болот. Эми имам болгондон кийин бир нерсе сүйлөш керек дейин алдында. Ошентип боюна келгенде айтат, ошентип дин бозулат да. Ошондой эле бир адамдан мисалы айтиге кызыкпайт, бирок ата-энеси бул айтиштик болуш керек деп ошол жака эле миңдеген долларлар акчаларын жумшайт, бирок андан бир дурус айтиштик чыкпайт. Ондан көрө кайсыл адамдын ошо таланты кайсыл жакта бар боло турган болсо, ошол жака бергени эң жакшы да. Негизи бул жактан шариятыбыз тескерисинче колдойт. Колдойт, баардыгын колдойт. Эми баягы эми коомчулукта бүгүнкү күндө жанагындай терс көрүнүштөр учурап калып атат, жанагындай каракчылык, мектептерде рекетчилик болуп калып атпайбы? Эми бул коом болгондон кийин баягы кой аксагы менен болот экен, коомчулукта ошондой нерсе болот экен. Анан эгерде баягы ата-эне өзү билимдүү болуп, жана сөздүн башында айттыңыз, баягы
эң биринчи аятыбыз оку деп түшкөн. Демек Алла Таала окуганга буйруп аткан болсо, ошол ата-эне дагы өзү шарият жагынан билим алып алып, шарият жагынан базовый түшүнүүгө алып алып десек болот, мына жалпак тил менен айтканда, анан балдарына ошол нерсени кичине үйдөн чай ичкенче же болбосо бир сүйлөшкөнчө, маектешкенче ошону кичине айтып, баяндама берип, андан кийин жанагындай сиз айткандай баягы кайсы тармак болсо, ошол тармагын өздөрүнө берсе, мындай жана сиз айткандай самолеттун эң жогоркусу биздики учуш керек дегендей, бир ыймандуу, ошол эле убакта баягы мекенине жарамдуу, мекенге бир салым кошкон бир мыкты инсандар чыкмакпы дейм да. Анан ушундан улам суроо болуп атат менде. Ата-эне дагы билим алып койгону шарият жагынан бүгүнкү күндөгү мыкты коомду түзүүгө кандай салым кошот? Эң чоң салым кошкон коомго, мекенге. Бул эң эле биринчи учурда ушу сиз айткандай ата-эне турат да бул жакта. Ата-энени көрүп балдар дагы кийин ошого жараша эле кетет. Азыркы күндө мектебибиз, садигибиз алар убактылуу гана болуп калды. Мектепте деле мисалы мугалимдер бардыгын эмес, саатын берет, кетет. Саатын берет. Садикте деле ошондо эрте эле кечке мисалы ошол убакыт бүтүш керек. Ата-энеси келсе колуна карматыш керек. Ата-энелер дагы бирок тилге каршы үйгө баргандан кийин эртеден кечке ата-эненин мээримине зар болуп жүргөн бала үйгө барганда кайра телефонун колуна карматып коет, ошону менен эле жанагы эмелер айлана берет да. Бирок ташпоор бир ооба. Коом пайда болот. Ошону менен бирге эгерде ошону эле эмес ата-эне баласына ошо көңүл бөлүп отурган болсо, жана сиз айткандай чай учурунда эле балам мындай экен, мындай экен, мындай экен, мындай экен деп жана ошону менен бирге ата-эне балага эме түзүп бериш керек. Бир условия, шарт түзүп бериш керек да. Баланы бош отурбастык үчүн. Мисалы мен бир байке менен сүйлөшүп калдым. Ал да ушул мурда Кыргызстан мусулмандар Димаш Кармалында иштеп кеткен экен. Баласы бош эмес экен да, мисалы. Эртең менен 6-дан 8ге чейин футболбу ошондой бар экен. Футбол. Анан кийин 9-дан анан мектепке кетет. Мектептен кийин дагы 2 саат бир молдого тапшырып койгон экен. 2 саат Кур'ан окуйт ал жакта. Андан кийин дагы спорттун кайсы бир түрүн айтты. Дзюдо деди ошондой. Бала 9га чейин бош эмес экен да. Эртең саат 6-дан кечки саат 9га чейин бош эмес экен. Үйдө ошол 9:30, 10дорго ошентип кайтып келет. Эми баланы биз ошондой алек боло турган алектендиришибиз керек, кызыктырышыбыз керек да. Алла разы болсун. Негизи бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна келип жетип атат. Абдан бүгүн мындай эфир кызыктуу болду. Биздин көрөрмандар дагы биз ойлойбуз абдан бир өздөрүнө керектүү насааттарды, пайдаларды алышты депчи. Эми эфир соңунда биздин жарандарга эмне деп айтат элеңиз? Кандай кайрылык кылат элеңиз кыска болсо? Эфирдин акырында эң эле эмеси ошондой негизи илим туурасында баян маек болду. Эми ошондой илимди эми өзүмө дагы айтарым, эң биринчи жаш үй бүлө болгон себептен жана бир туугандарга дагы ошо бир эле хадисти окуп берсем. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде бар. Талабул алми фаризатун ала кулли муслимин. Илим талап кылыштык бул бардык мусулманга парз дейт да. Ва адил алми анда гайри ахлихи камуқаллидил ханазир ал-жаухара вал-лу'лу вал-захаб. Ошондой эле илимди өзүнүн талабы жок, таланты жок адамга үйрөттүк. Бул чочконун үстүнө алтын, жакут таштарды коюп жасалгалап койгондой дейт да. Ошону менен биргеликте айтарым, ошо балдарыбызды туура тарбия, ошону менен биргеликте кайсыл жакта таланты бар боло турган болсо, ошол багытка үндөп мусулманчылык тарбиясы менен тарбияласак иншалла. Мейли ал IT болсун, же болсо маскердик технология болсун, башка болсун, иншалла ошондо биз өтө чоң бийиктиктерди багындырган болот. Абдан керемет, убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Улуттук биринчи каналда иман сабагы берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн биз ошол илим алуунун зарылдыгы, пайдалары тууралуу кеп кылдык. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.